Кыйноолор боюнча бул Кыргыз Республикасы 2003 жылы кыйноолорду биз официалдуу түрдө кылмыш жаза кодексине киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө мына ортодон 15 жыл өтүптүр. Бирок кыйноолор боюнча баягы соттун чечимдери аябай эле аз. Мисалга айтсак 2016-жылга чейин болгону 2 милиция кызматкери бул кыйноо фактысы менен соттолгон да. Ошого байланыштуу мына бизде көптөгөн иштер болуп атат. Бизде Кыргызстанда коалиция бар. Ошол кыйноолор менен күрөшүү боюнча коалиция баягы против пыток деген. Ошондой. Анан кылмыш жаза мыйзамы бар бизде. Ошол жерде 305 прим 1 деген статьясы бар. Ошо кыйноолордун атайын ошо белгилеп кеткен да. Кыйноо деген эмне деген түшүнүк берип кеткен да. Кыйноонун ошо түрлөрү биринчиси ошол физикалык бир адамга жабыр тартса, атайлап не кылса, анан кийин психологиялык жагы да бар да. Бүгүнкү күндө кыйноолор эмне себептен колдонулат? Кыйноолор ошол атайын көрсөтмө алуу үчүн же болбосо бир адам жазалоо үчүн алышат. Көптөгөн учурда биздин жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын билбегенге байланыштуу кимге кайрылабыз, каяка кайрылабыз, кыйноо дегенде эмне, же болбосо ошо милиция кызматкерлери аларды күч салып, ошондой көрсөтмөлөрүн алганы бул нормалдуу эле көрүнүш деп көпчүлүк ойлойт экен да, бирок андай эмес. Бизде кыйноо кылмыш болуп эсептелинет. Эгер бир күч органы кызматкери кыйнаган болсо, ошо бир жаранды, ал кылмыш өзү. Ошо бир кылмышты ачам деп экинчи кылмышка баруунун кажети жок деп эсептейбиз. Ошого көптөгөн баягы адвокаттар иштейт, организациялар иштейт ошо кыйноонун алдын алуу боюнча. Кыргызстанда ошонун атайын не бар, кызмат бар. Кыргыз Республикасынын кыйноолордун жана адамгерчиликсиз мамиленин алдын алуу боюнча ошо Кыргыз Республикасы улуттук борбору бар. Ал борбор ошо 2013-жылы ачылган, 2014-жылы болгону состав бекитилген. Бул борбордун ачылышынын максаты биз баягы факультативный протокол бар ООНдун. Ошого мүчө болгонубуздан кийин ошо биз моюнубузга салып ошону бир орган түзгөнбүз да. Кыйноо бул бир ошо мамлекеттик кызматкердин ошо бир инсанга карата күч колдонуусу, бул физический же болбосо ошол баягы руханий, психологический. Анын максаты ошол адамды же жазалаш, же аны көрсөтмөсүн алыш, бир кылмыш кылдың сен ошону мойнуңа аласың деп, ошону алуу кылган аракети ошо кыйноо болуп эсептелинет да. Мисалы, пакет кийгизет, противогаз кийгизет, наручниктер колун байлайт, электрошокер колдонот, суу куят, ошол баары кыйноо болуп эсептелет. Же болбосо сен мойнуңа кылмышты албасаң, мен тууганыңды камап салам, же болбосо аялыңды көзүңчө бирдемке кылабыз деген мааниде ошол коркутуу, бүркүтүү, ошолор кыйноо болуп эсептелинет. Биринчиден ошо сиздин кылган ишиңиз бир аз мыйзамсыз болуп калыптыр. Анан ошентсе деле милиция кызматкерлери сиздерди баягы өзүңүз айткандай тырыштырып же күч колдонгонуна эч бир акысы жок. Милиция кызматкери только мыйзам чегинде иштеш керек да. Мисалы, ошол сиз бир айып кылдыңыз, сиздин аракетиңиз кылмыш жаза кодексинин статьялары бар. Мисалы, бейбаштык же болбосо бирөөнү уруп баягы тоноду, же болбосо уруп койду, денесине жаракат келтирди, ошол сыяктуу статьялар бар. Эми сиздин аракетиңиз ошол кайсы статьяга түшсө, ошонун негизинде алар сизге чара көрүш керек болчу да. Эми сиз каяка кайрылыш керек деп атасыз. Кайрылуунун жолу ошол күч органдарынын үстүнөн прокуратура көзөмөлдөп турат. Прокуратура кызматкерлерине ошол болгон окуяны баяндап кайрылышыңыз керек. Бирок баягы издери болот да, кыйнагандан кийин анын издери калат, сөзсүз. Ошол издерди туура баягындай жыйнаш керек да. Мисалга айтсаң, ошол скорый помощьна тез жардамга кайрылыш керек, эксперттери кайрылыш керек, сүрөткө тартып алыш керек ошол издерди. Анан ошондо баягы далилдүү база болот. Ошонун негизинде прокуратурага кайрыласыз. Эми сиз моральный абалда ким, сиз эгер күч органдары сизди ошондой кылса, анда жоопкерчиликке ошол эле кылмыш жаза кодекси менен тартса болот. Эгер сиздин жөнөкөй эки жаран бири-бирине моралдык түрдө зыян келтирсе, жеке жаран, анда сиз жарандык процессуальный кодексинин негизинде моралдык зыян өндүрүү боюнча сотко кайрылсаңыз болот да. Ал үчүн деле сиз далилдер чогултушуңуз керек. Сизге кандай моралдык зыян болду? Сиз ошонун аракетинен бир больницага түшүп калдыңызбы?
же кандай болуп моралдык өзүңүзгө зыян келтиргени, моралдык сиз баягы азап тартканыңызды далилдеп беришиңиз керек да. Сиз врачка барып көрүнүшүңүз керек. Ал тастыкташ керек, сиз моралдык жактан баягындай зыян көрдүңүз депчи. Мындай жөнөкөй эле бир кеңеш берейин, эстеп калса жакшы болот ар бир жаран. Биринчи кезекте эгер кылмыш болду, биз милицияга кайрылабыз. Биринчи кезекте милицияга кайрылабыз. Милицияга деле жөн эле барып туш келген милицияга кайрылбайбыз. Ар бир ошол милиция бөлүмүндө өзүнүн нөөмөтчү баягы тергөөчүсү болот. Ошол тергөөчүгө кайрылыш керек. Тергөөчүгө кайрылса, тергөөчү өзү тиешелүү түрдө арыз алып, сизден арызыңызды каттап коет. Эгер сиз ошол опер кызматкерлерине же башка милиция кызматкерлерине кайрылсаңыз, көпчүлүк учурларда алар ошол келиштирип, баягы ишти жаап койгонго аракет кылышат дагы. Анан сизде мындай көрүнүш болот да, анан жан тартып атыптыр деп ошондой суроолор болот. Ошондуктан сиз түз эле арызыңызды жазып, тергөөчүгө берсеңиз, тергөөчү сиздин арызыңыз боюнча же кылмыш ишин козгоо, же кылмыш ишин козгобоо жөнүндө токтом чыгарат. Ал токтомду прокуратурага же сотко арыздансаңыз болот. Ошондуктан ар бир жаранга айтат элем, тергөөчүгө, нөөмөчү тергөөчүгө арызды кайрыгыла, жана сиздин арызыңыз боюнча 14 күн ичинде алар жооп бериш керек да. 14 күн ичинде күткүлө жооп сурагыла барып, эмне болду менин арызым боюнча? Мен арыз жаздым эле. Сиз баягы жарандардын кайрылуу деген мыйзам бар да. Ошол мыйзамда ар бир жарандын кайрылуусуна мамлекеттик орган кызматкерлери 14 күн ичинде жооп бериш керек. Эгер 14 күн ичинде жооп бербесе, аларга карата административдик түрдө айып пул салынат. Ошол жарандын укугун бузгандыгы үчүн. Ал үчүн ошол прокуратура айып салат. Аны прокуратура жеткизиш керек. Эми жолдошуңуз билишибиз боюнча уста экен, устачылык кылып ошол жасаптыр. Бизде республикалык оорукана, республикалык оорукананын өзү ошол сыртын жасатканы атайын акча бөлүнөт. Ал акча жөн эле бир адам чөнтөгүнөн эмес, ал мамлекеттин акчасы болот. Ал акчалар эсеп болот, ал акчага эсеп жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө сиздин жолдошуңуздун акчасын эгер бербей жаткан болсо, ошол акчалар кайсы жака эсептелип кеткенин текшерүү боюнча сиздер финансылык баягы полиция деген бар, ошол же прокуратурага кайрылып, өзүңүздөрдүн баягы бузулуп жаткан укуктарыңыздарды айтсаңыздар, алар ошол устага да берилген акчалар же болбосо ошо ремонтуна берилген акчалар кай жака кеткендигин текшерип беришет. Өзү негизи эле иштеп аткандан кийин алар баягындай келишим түзүп алыш керек болчу да. Ошол келишимдер барбы, жокпу, ошону тактаңыз жолдошуңуз. Эгер келишимиз болсо, ошол келишимде тиркеңиз ошол жака арызга. Балага, эми төрөлгөн балага туулган тууралуу күбөлүк алуу үчүн ал инсандардын баягы нике күбөлүгү баягы 40 элек деп атпайсызбы, ал шарт эмес. Барып эле ошол бизде баягы посольстволор бар, ошол жакта, тышкы жакта, ошолор кадимки эле биздин ЗАГСтын функциясы аларга жүктөтүлгөн, ошолор бериш керек. Ал жака барып эле мен төрөдүм бул кишинен деп айтса, ал киши да менин балам десе, анда аталыгын тастыктоо боюнча күбөлүк берет, анан туулган тууралуу күбөлүк берет. Эми ошол жакта төлөгөндөн кийин бул биздин посольствого киришмейинче ал баланы бул жака алып кире албайт да. Ошого биздин посольстводон алса болот. Же болбосо төрөгөндүк тууралуу, мисалы биздин жарандар ошо Россия Федерациясында төрөп атат, ал жактан ЗАГСтарга төрөгөн жери боюнча кайрылса, алар ошол Россия Федерациясынын жарандык ошол баягы кагаздарын берип атат да, баягы туулган тууралуу күбөлүктөрүнчү. Ошол башка проблема деле жок, просто кайрылуу керек. ЗАГСтын эч кандай ЗАГСтын тиешеси жок. Милиция кызматкерлери демек иштөөнү каалабайыптыр сиздин арызыңыз боюнча. Бул милиция кызматкерлери үй бүлөлүк маселени карайт. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча атайын бизде мыйзам бар. Ал мыйзамда биринчи кезекте эле ошол милиция кызматкерлеринин кандай орду көрсөтүлгөн, алардын функциясы, милдети. Охрана ордер деген нерсе бар биздечи. Коргоо ордери деген бар. Аны ошол дал милиция жазып берет 3 айга чейин. 3 айдан өтүп кеткен болсо, да 3 айда деле өзүнө келбесе, анда сот аркылуу болот. Сиздер ошол милициянын так аты жөнүн жазып, омбудсменге же болбосо прокуратура органдарына кайрыгыла, же болбосо түз эле милициянын жетекчилигине кирип айткыла, окуяны түшүндүрүпчү. Анткени кээерки баягы ылдыйда турган кызматкерлер баягы өздөрүнүн жумушун көбөйтүргүсү келбейт, же болбосо иштегиси келбейт дагы, ушинтип өзүңөр чечишкиле же деп
баягы өздөрүнөн ары кылат да. Сиздер жетекчисине кирип айткыла ошо милициянычы. Ушундай болду, мындай могул киши ушундай өзүңөр чечкиле деп айтып атат деп ошентип айткыла. Охранный ордер алгыла эжеңерге. Ооба, Кыргыз Республикасынын жер кодекси бар, 32 беренесинде Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өмүрүндө бир жолу бекер жер алууга укуктуу деп көрсөтүлгөн жана жер берүү боюнча атайын тартип бар. Ошол жерде кайсыл жарандарга берилет, кайсы жарандарга берилбейт деген баягы өзүнүн критериясы бар. Ал критериялардан бири баягы берилбей турган, мисалы кыздарга берилбейт деген нерсе жок. Болгону ошол инсан, жер сурап жаткан инсан акыркы 5 жылда ошол жерге байланыштуу операциялар жүргүзбөшкөн болуш керек жана үй өзүнүн атында ошол үй болбосу керек. Эгер үй болсо деле баягы санитардык нормаларга жооп бербей турган үй болсо ошондо ала аласыз жер. Ал үчүн сиз айыл өкмөтүнө ошол жер алуу боюнча арыз менен кайрылышыңыз керек. Ал жерде баягы тизме болот, ошол тизмеге катталасыз дегендей. Бирок бүгүнкү күндө бизде республикада жер бербей жатышат десем деле болот. Ошону каттап отуруп тактап көрүңүз. Индонезиянын кызды бул жака алып келип жашайм деп атыптыр. Түшүнүшүм боюнча, турмуш куруп, ага кандай документтер, паспорт алып. Биринчи кезекте ошол Индонезия республикасынан кыз алып аткан досуңузга айтыңыз, кызды алып келатканда келинди. Чогуу ошол жакта турмушка чыккан эмес деген справканы чогуу ала келсин. Ал справканы алгандан кийин бизде ал эми Индонезия тилинде болот да. Аны которуш керек кыргыз тилине же орус тилине. Которгондон кийин анан ошол кыз менен жигит арыз берет, ЗАГСка арыздарын берип, турмуш кургандыктарын официалдуу түрдө каттатат дагы. Алар экөө жубай болот бизде. Анан экөө жубай болгондон кийин бизде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарда жеңилдетилген түрдө жарандыкка алуу боюнча именно ошол эгер күйөөсү биздики болсо, жаранысы, ал аялы башка жаран болуп атпайбы? Ошол мени аялы мына Индонезия жараны, мен үйлөндүм, бул жактан паспорт алсын деп паспорт столго эле кайрыласыз. Ал үчүн сиз ошол келин келгенде бул жакка каттоого туруш керек, бир аз мөөнөт жашаш керек. Анан өзүнүн справкалары бар, документтеричи, ошону тиркеп арыз менен кайрылсаңыз, арыз сиздин ошол арыз жарандык берүү арыз 1 айдын ичинде карап чыгып, кортунда берилет. Берилсин же берилбесин деп. Аны ошого карап дагы иш кылса болот. Кийинки суроо. Детский лагерь боюнча. Детский лагерь боюнча ал сезонный иш болуп атпайбы, детский лагерь. Детский лагерь боюнча биринчи сиздин имаратыңыз болуш керек. Биринчи кезекте. Анан кийин ошол балдарды ошол лагерьде алып баруу үчүн ишкана ачыңыз керек да. Сизчи учреждение ачасызбы же ОСО ачасызбы? Ошондой ачкандан кийин аны каттоо өткөрөсүз Минюстан. Анан кийин алар сизге көөлүк бергенден кийин анан санитардык нормаларды сактоосу боюнча атайын бизде билим берүү министрлигинде отделдери бар. Эми сиз балдарды кылып аткандан кийин ошол балдарга билим берүү министрлигинин көзөмөлүндө болосуз дагы. Алар сизге да лицензия берет дагы мүмкүн депчи. Анан сиз баардык шарттарыңызды комиссия келип текшерет дегендей. Анан жарактуу болсо сизге иштете бер деп уруксат берет. Уруксат бергенден кийин аны иш алып барасыз. Жөн эле бир 10 баланы чогултуп алып, кеттик тоого сиздерге палатка тигип лагерь ачып берем деген ал болбойт. Анын коопсуздугу бар балдардын. Штатыңызда медик болуш керек, штатыңызда ошол организатор болуш керек. Балдардын ден соолугу боюнча караш керек дегендей. Эми мен бир жерде баягы полный ставка деп коет, полный ставка иштешим мүмкүн жана жарым ставка иштешим мүмкүн. Мисалы да, бир жерде юрист болуп иштесем, да башка жерде может бир мугалим болуп иштейм, юридикалык сабак берген мугалим. Ошондо бир эле эмгек китебинчесине эки түрдүү жазылат. Мисалы, тиякта юрист болсом, бул эмнеде мугалим болупчу. Соцфонд болсо, соцфонду 27% дейт. 17% тиги, 10% сиз дегендей, аны бухгалтер, аны перечисление кылат, бухгалтер. Бухгалтериядан өтөт да. Билгени менен 27%. Ушул сурооңузга тактоо үчүн
кат жөнөтүш керек экен. Же министр, баягы тышкы иштер министри бар да, ал Германия менен биздин мамлекеттин ортосунда келишим барбы, жокпу, ошол ал жакта соц нелерди, пакеттерди бул жакка которуу боюнчачы. Эгер ошондой келишим болсо, демек бизде бир механизм болот. Турасын айтсам, ал механизм боюнча менин кабарым жок экен. Бирок эгер сиз кааласаңыз, аты жөнүңүздү бизге жөнөтсөңүз, кайсы жерде канча иштедиңиз, биз арызды туура жазууну сизге үйрөтөбүз. Ошол арызды тияка берсеңиз жооп берет. Келишим барбы жокпу, ошону караш керек. Биз мамлекет менен Германиянын ортосунда барбы жокпу билбейт экенбин. Бизде мыйзамда тең баягы кош жарандуулук, эки мамлекеттин жарандуулугу боюнча түшүнүк бар, бирок анын механизми жок. Механизм деген кантип иштеш керек, тартиби жок дагы. Мамлекеттер менен биздин ортосунда келишим да жок. Же Россия менен же башка мамлекет менен келишим жок. Болгону, эгер сиз Кыргызстандын жараны болуп, паспортун алып туруп, Россиянын паспортун алган болсоңуз, эки паспортуңуз болсо, анда биз айтабыз, сиз биздин жарансыз деп айтабыз да. Кыргызстандын жараны, анткени сиздин Кыргыз Республикасынын паспорту бар деп айтабыз. Россия деле сизде ошентип айтат, сиз биздин жарансыз деп айтат. Бирок биз Россиянын жарандыгы сизде бар экенин биз андай баягы мойнуна салбайбыз да, кыскасы сиз биздин жаран эле деп турабыз. Кош жарандык боюнча бизде процедура жок, бир сөз менен айтканда. Кандай болуш керек, эмне болуш керек, кантип берилет, кантип алынат деген нерсе жок. Жок, ата-энеңиз Кыргызстанга келүүсү шарт эмес. Ата-энеңиздин туулгандыгы тууралуу, ата-энеңиздин паспорттары керек болот. Анан өзүңүздүн туулгандыгы тууралуу күбөлүгүңүз, паспорт столго кайрыласыз. Жашаган жериңизден тактама керек болот, сүрөткө түшөсүз, мектептерден справкаларыңызды аласыз. Ошолор баарын чогултуп, паспорт берүүчү уюмга кайрыласыз да. Анан сиз тияктан да бияктан да алсам болобу деп атпайсызбы? Биз азыр эле айтып кеттик, тияктан бияктан алганы бизде процедура жок азыркы күндөчү. Ата-энеңиз экөөбүз тең тияктын жараны экен да. Аны көрүш керек. Качан алган, анан алар экөө тең тияктын жараны болсо, мыйзам боюнча сиз тияктын жарандыгын алсаңыз болот. Эми атаңыз экөө тең тияктын жараны болуп атпайбы? Бизде бир аз кыйын болот сизге паспорт алганчы. Алар айтат, сиздин баардык ата-энеңиз тияктын жараны экен, ошондуктан тияктын жарандыгын алыңыз деп деле айтышы мүмкүн биздечи. Эгер сиз Кыргызстан жаранын алуу боюнча баягы алам десеңиз, анда сизди ошо чоң атаңыз, чоң энеңизге бир мындай байланыштырыш керек дагы. Атаңыз менен апаңыз, чоң атаңыз менен чоң энеңизге баягы кармагына берген болуш керек сиздичи. Кыргызстан жарандыгын алыш үчүн. Ошондой бир тонкий процедуралар бар, бирок оңой иш эмес. Бирок сиз азыртан эле баштаңыз, анан 18ге чыкканда баштап, анан 25ке чыкканда бүтүрбөй, азыр бүгүнкү күндө баштаңыз да ошонучу. Документ чогултууну. Жок, эгер сиз салфетканы баягы ОСОнун атынан ачсаңыз, анда ошо юстиция министрлигине кайрылышыңыз керек. Ал үчүн сиз уставыңыз болушуңуз керек. Ошол ишкананы ачуу боюнча решение кабыл алышыңыз керек, баягы учредителдери болуш керек. Ошондой нерселери бар да. Сиз салфетканы баягындай да. Бизде патент деген түшүнүк да бар. Анан свидетельство, көөлүк деген түшүнүктөр да бар да. Аны налог берет. Сиз мындай кылыңыз. Сиз ошол ишмердүүлүк жүргүзгүңүз келсе, ошондой боюнча сиз налог органдарына барып туруп, баягы бизде квалификатор бар, баягы экономикалык иштердин жүргүзүү деген ошол жерде номерациялар бар көп. Ошол жерде салфетке чыгаруу барбы, жокпу? Ошол боюнча сиз тактасаңыз, балким сизге Министерство юстиция эмес, жөн эле налог берер да. Бирок налогдон тактап коюңуз. Эгер жок дей турган болсо, министр юстициядан өткүңүз келип жатса, ОСО болуп ачам депчи, анда сизге устав керек, решение керек, баягы учредитель керек дегендей, аны бир жакшы юрист сизге жардам берет. Ушуну биринчи юстиция министрлигине. Жок, биринчи жөн эле бул киши налогко барсын. Налогко барып, мен салфетка чыгара турган баягы ишкана ачайын дедим эле, мага свидетельство бересиңерби же патент бересиңер деп сурасын. Сага свидетельство беребиз же патент беребиз десе, ошону сатып алат дагы, ошону иштей берет. Болду, эч кандай жерден каттоонун кереги жок башка жерден. Соцфонд менен ошо налог эле бүттү. Жөн, сиздин аял деп, анан мамлекет сизди сыйлап,
кой бул төрөттөн кийин бул эс алсын деп сизге атайын мөөнөт берип атса, сиз анан жок эле жок деп анан бер жакка мен эс алып атам деп экинчи жакка жумушка кирип аласызбы? Андай болбойт да. Сиз эс алыңыз, балаңыз караңыз дегендей мамлекет сизге ошондой шарт түзүп берип атат. Эгер жок мен декретный отпуск мага керек эмес десе, анда биринчи жерге чыгышыңыз керек да. Сиз мамлекеттик берки органда эмгек китебиңиз жоқ кантип иштейсиз? Тиякта да приказ чыгарат да. Эми башка адамдын аты менен иштеген турасызбы? Ошол жагын тактап кетсеңиз, эгер андай кылам десеңиз, анда туура эмес. Андай кыла албайсыз, башка адамдын ордуна башка ат менен иштей албайсыз. Ошондуктан эс алыңыз. Иштей турган болсо, тиил жак жумуштан чыгып туруп, чыгып бул жакка келиш керек, ооба. Ошондой. Сотко кайрыласыз мына. Сотко кайрыласыз. Аны үчүн сиздин колуңузда далил болуш керек. Ошол акчаны сиз бергениңиз боюнча тил каты барбы, аны же келишимиңиздер барбы, же күбөлөр барбы, ошолор баарын чогултасыз дагы сотко кайрыласыз. Бирок сотко берерде бир нерсени унутпаңыз. Ошол 100 000 сомдон 10% сиз мамлекетке алым төлөйсүз ошол сотко кайрылганыңыз үчүн. Эгер сиз соттун жыйынтыгы боюнча утсаңыз, сизге ал акчаңыз кайтарылып берилет. Эгер уткузсаңыз, ошол алып калынат. 10 000 сом төлөйсүз 100 000 сомду өндүрүп алуу боюнча. Амнистия жакынкы ушул айларда чыгып калса керек. Биз амнистиянын проектин окуганбыз. Амнистиянын проекти бар. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште каралып жатканын да билебиз. Кудай буйрса президентибиз кол койсо, ушул жылдын аягына чыгып калыш керек амнистия. Андай жалгыз бой эне боло албайсыз. Бүгүнкү күндө сизге мыйзам тоскоолдук кылат. Анткени атасынын укугу бар. Ажырашып кетсеңиз эле мать-одиночка боло албайсыз да, кыскасы. Эгер сиз башка бирөөгө турмушка чыгсаңыз, биринчи турмушуңуз менен 1 жылдан ашык жашабай атканын сиз тастасаңыз, ошондо сот аркылуу берки адамга атына жаздырсаңыз болот да. Башында атасы болуп келди де, жакшы эле жашадыңар да, эми жакшы жашабай калсаңыз, эми болду, сен атасы эмессиң деп кала албайсыз андай. Атасынын аталык укугунан ажыратып. Аталык укугунан ажыраткан күндө деле фамилия аты жөнү тура берет. Биз практикада болгон, биз аталык укугунан ажыраткан процесстерибиз болгон, бирок ЗАГС органы аны эч кандай атасынын фамилиясын өчүрүп салбайт, тууган тууралуу көбөлүктөнчү. Ошо ойдон кала берет. Так, сиз жолдошуңуз менен ажырашыпсыз, балаңыздын күбөлүгү жок экен. Өзүңүздүн ЗАГСыңыз барбы, жокпу жолдошуңуз менен? Эгер жок болсо, балаңыздын ата-энеңиздин атына каттата албайсыз, баланы сиз төрөдүңүз да. Анан сиз өзүңүзгө каттатасыз баланы. Болгону сиз ошол балаңызды ата-энеңизге баягы өткөрүп беришиңиз мүмкүн. Асап алуугабы же болбосо камкордук көрүүгөбү. Аны үчүн сиз биринчи метриканы алып туруп, атаңыздын, апаңыздын өзүңүздү салып алып туруп, баягы соцзащита деген бар биздечи. Ошол жашаган жериңизде. Ошолорго кайрасаңыз, ал жерде балдарды коргоо деген баягы уюм бар. Ошол жерге айтыңыз, мен кетип атам же турмушка чыгышым керек дагы баламы мыйзамдуу түрдө ата-энеме калтырып кетейин деп аттым эле десеңиз, алар анан сизге айтат, мына документтерди чогултуп келиңиз дейт. Анан биз балаңызды каттоо боюнча иш алып барабыз дейт. Алар сизге заключение берет. Сотко кайрылыңыз депчи. Анан сиз ошону алып туруп, ата-энеңиз сотко кайрылат, баланы асырап алуу боюнча. Анан ошондо аты өзгөрүлүп, атаңыз менен апаңыздын атына каттатылат да. Башка жолу жок. Башка жол кеңешиңиз. Өспүрүмдөргө эмне дейт элем? Кыйноолор боюнча өспүрүмдөргө айтарым, эч качан милиция кызматкерлери сиздер коркутса коркпогула, күч органдары. Бизде Кудайга шүгүр мыйзамдар иштейт, бирок сиздер иштебейт деп эле баягы өзүңүздөрдү түшкүндүккө салбагыла. Эгер туура эмес болуп калса арыз жазгыла, жетекчилигине жеткизгиле, өзүңүздөрдүн укугуңуздар үчүн күрөшкүлө. Эгер сиздер күрөшпөсөңүздөр, сиздер үчүн өзүңүздөрдө эч ким күрөшпөйт. Эми сиз өзүңүз жаныңызга күйбөсөңүз, башка бирөө күйбөйт дегендей, ошол анан көп окуп изденели өзүбүздү үстү-үстү, анан мыкты инсан болобуз, мамлекетибиз керегине жараган, өсүп өңүүсүнө чоң салым кошкон. Эгер биз мыйзам талап кылсак, мыйзам сакталат деп ишенем.